Мен иш издеп жүрүп бир таанышым аркылуу моргко жумуш таптым. Бирок ага чейин андай жерде иштөө уюма да келген эмес. Не кыл дейсиң? Наташ үчүн баарына көнөсүң да. Башында мага ал жер кызыктай эле болуп жүрдүм. Секин көнүп да кеттим. Ошентип кадимкидей иштеп жүргөм. Бул иш күндүз күлкүмдөн, түнү уйкумдан айырды. Ошондой күндөрдүн биринде ал жердеги иштеген, оозуна спирттин жыты кетпеген жаш уулуу киши келип, бүгүн түн бир кызыктай болушу мүмкүн. Эшигиңди кулпусун илип ал деди. Ал башы арактан чыкпаган кишинин сөздөрү ал күнү бир олуттуу сүйлөп койду. А мен ага: "Ай, коюңузчу, коркутпай" деп күлүп койгом. Түн кирди. Бир убакта сырттан адамдын баскан добуштары угула баштады. Антип минтип отуруп, кесиптешимдин бирөөсү эшик коңгуроосун басып калды. Коркуп дагы эле өңүмбү, же түшүмбү деп эшикти ачпай туруп калдым. Бир убакта чыгып эшикти ачсам, кесиптешим: "Ушунчалык да уктайсыңбы? Эшикте бир канча убакыттан бери турамын го" деп сүйлөнүп кирип кетти. Иш убактым бүтсө дагы ошол жерде айланчыктап, тамеки чегип жүрө бериптирмин. Бир убакытта жаныма практикада жүргөн жигит келип: "Бүгүн кызыктай окуя болду. Мындан 2 күн мурун сууга чөгүп өлгөн адамдын сөөгүн кестим. Байкаганым, анын тырмагынын асты ак боекко толуп, тырмактары эзилип кетиптир. Кантип 2 күн мурун өлгөн адамдын колундагы жарасы эми козголушу мүмкүн" деп калды. Аңгыча мен жүгүрүп барып эшигимди карасам, чынында эле ак. Кээ бир жерлери тырмалып калыптыр. Ошол күндөн тарта мен ал жерден жумуштан бошонуп кеттим. Ал эми ал жердеги адамдарга кантип түшүндүрүүнү ойлонуп, айтсам күлүшөт го деп аларга да ооз ачкан жокмун.